Коомчулукта кызуу талкууну жараткан кылмыштуу окуяда 34 жаштагы эркек, 38 жаштагы аял каза болгон. Окуя болгон жерде далил буюмдар, сыртта турган автоунаанын жүк ташуучу жеринен ири суммадагы акча каражаты табылган. Милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү коомдук жайларда орнотулган коопсуз өлкө долбоорунун тутумуна кошулган жүздүү таануу көзөмөл камералардын жардамы менен кармалып, 2 айга камакка алынды. Шектүүнүн кайсы багытта жүргөндүгү боюнча видео маалыматтар такталып, Бишкек шаарынын аймагында, ошондой эле Ысык көл облусуна чейинки аралыктагы видео көзөмөл камералары текшерүүгө алынган. Окуя болгон жерде маркумдун жубайы балдарын алып качканга үлгүргөн. Азыркы тапта Ички иштер министрлигинин иликтөө маалында шектүү кармалган адамды тааныгандыгын тастыктап маалымат бергендигин Ички иштер министрлиги билдирди. Шектүүнүн кылмыш болгон учурга чейинки жана андан кийин жүргөн жерлери камераларга түшкөн. Хронология төмөндөгүдөй. Ал эми бул кылмыш болгон үйдүн сүрөтү. Анда издери калган. Бул болсо 2-3 октябрга караган түн, түнкү 3:30. Бул Ак Ордодогу үйлөрдүн биринин камерасына түшүп калган. Буга чейин чыгып кеткен хостелге кайра таңкы 6:30 келген. Маалыматтарга караганда үстүндөгү курткасын колундагы баштыгына салып алган. Бул болсо андан кийинки күндөрдөгү сүрөтү. Ал эми булар кылмыш болгон күнү кийип жүргөн күрмөсү менен камераларга түшүп калган сүрөттөр. Бул ушул коопсуз өлкөнүн камераларынан көрдүк. Ошол эле берде гостиницадан хостелдерде жүрүптүр. Ошол жактын камераларынан көрүп, анан бул көлдөн келаткан ошол жакка баары издеп, ошол камералардын арасынан келаткан ошол жактан издеп таап келдик да. Өтө оор бирдемелерге кирет. Ошол себептен биз тастыктап, ошол үчүн баарын тактап анан берели деп ошого кичине күтүп калдык да. Жарандарга да ыраазычылык билдирип кеттим Ички иштер министрлигинен. Себеби көп бизге анонимден келишти. Мол болушу мүмкүн, муну карап көргүлө. Могу шектүү болуш керек деп бизге маалыматтар келип атты, баарын текшерип аттык. Эл арасында социалдык тармактарда бул окуя кызуу талкууланып, жаш эле бала экен, кантип эле киши өлтүрүп койсун деген пикирлер жазылууда. Тилекке каршы шайтан азгырган учурда кылмыш адамдын жаш курагына карабайт экен. Бул багытта президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков өзүнүн баракчасына пикирин калтырды. Азыр 21-кылым Ички иштер министрлигинин техникалык базасы жана коопсуз шаар системасынын мүмкүнчүлүктөрү жетиштүү өнүккөн. Бүт жерде камералар бар. Мындан тышкары кылмышкерлерди табуунун ыкмалары көп. Аны ачыктабай эле коеюн. Кылмышка шектүү боюнча толук маалыматтар, фактылар чогултулуп, кылмыш кылуунун максаттары боюнча так аныкталды. Тергөө жүрүп жатат. Ал тургай 2 адамды өлтүрүүгө шектелип кармалган баланын атасы боюнча дагы маалыматтар келип түштү. Шектүүнүн адасы Майрамбек Садыков дагы мурда 2 жолу соттолгон экен. Уюшкан кылмыш тобунун жетекчилеринин бири, дөөчүн кыздын уюшкан кылмыш тобунун активдүү мүчөсү катары ИИМде каттоодо турган. Кийин дөөчүн кыздын акыркы сапарга узатуусунда дагы катышкан. Бул окуя кылмышкерлерге же кылмыш кылууну максат кылгандарга дагы сабак болушу керек. Азыр заман башка, техникалык мүмкүнчүлүктөр өнүккөн. Баары бир кармаласыңар. Андыктан жаман ойго баруудан мурда башканын жана өз тагдырыңарды талкалап алуудан кармангыла. Шектүүнүн кармалышы, анын жаш курагы боюнча көптөгөн пикирлер айтылып, ушул ишти Ички иштер министрлигинин өзүнө адистерге эле калтырбайлыбы деп жазгандар да болду. Мен байкаганымды айтайын. Өткөндө ИИМ министри Улан Ниязбеков менен жолугуп, бир топ маселелерди, анын ичинде биздин иликтөө, факт-чектер боюнча көрүлгөн чараларды талкууладык. Министр мырза кабинетинен туруп эле чоң экрандан коопсуз шаар, коопсуз өлкө инфраструктурасын көрсөтүп берди. Мындайча айтканда, өлкөнүн булуң бурчундагы кыбыр эткендин баарын камера аркылуу көрүүгө мүмкүн экен. Мындайды 2018-жылы Кореядан көрүп, суктангам. Эми бизде ишке ашып атканы жакшы эмне? Сындай эле албетте, аны да угушсун. Бирок шектүүлөрдүн ыкчам кармалып атканына да маани берип, бали деп коелу. Коопсуз шаардын бир жемиши ушул. Санариптештирүүнүн алкагында өлкө боюнча эл көп жүргөн аймактардын баары видео көзөмөлдө. Тасмада кайсы бир даректе кылмыштуулук катталса, арыз түшкөнүн күтүп отурбай эле дароо иш иликтөөгө алынат. Орнотулган камералар менен көп кылмыштардын бетин ачууга мүмкүнчүлүк берилип атат азыркы учурда. Жетекчилик тарабынан өкмөт
өлкө башчы тарабынан дагы тапшырма берилген. Бүт жана коомдук жайларды анализ жүргүзүп, кылмыш көп катталган жерлерде, кылмыш окуялар болуп аткан жерлерде жергиликтүү бийлик, анан кийин ички иштер органдары кызматкерлери тарабынан талдоо жүргүзүлүп, камералар орнотулуп, бүт баары ушул системага кошулуп жатат. Кылмыштуулукту аныктоо боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 3000ден ашык камералар кырдаалдык борборго туташтырылган. Анда ар бир облустун борборлорунда дагы дал ушундай көзөмөл бар. Анын бардыгы борбордук аппарат көзөмөлгө алып турса болот. Анда социалдык объектилер, коомдук тамактануучу жайлар, мектеп, бала бакча жана негизги борбордук көчөлөр 24 саат бою бул жерде иштеген кызматкерлердин көзөмөлүндө. Мына биз азыр чоң экранда көрүп турганыбыз бул Акунбаев, Матросов көчөлөрүнүн кесилишиндеги кыймыл көзөмөлгө видеокамерага алынып турат. Ошондой эле бул жерде жүзүнөн тааный турган дагы камералар бар. 2025 жылдын башынан бери 700дөн ашык кылмышка шектүү деп издөөдө жүргөн адамдарды дал ушул жүзүнөн таануучу камералар аркылуу аныкташкан. Жыл башынан бери 4,5 миңдей кылмыш катталган болсо, анын 3000ден ашыгы дал ошол видео камералардын жардамы менен аныкталган. Эл көп жерге орнотулган камералар адамдын жүзүн тааныгандан сырткары 360 градуска бурулуп, тегерекчеттин баарын көрсөтүп, керек болгон учурда жакындатып, унаанын номерин же адамдын белгилерин так даана көргөзө алат. Андыктан кандай гана кылмыш катталбасын, анын бетин ачууга азыр толук шарттар бар. Элиза Нурматова, Темирлан Мусаев, Турар Анарбеков, Ала Тоо 24.